Ассаламу алейкум угарман жана көрөрман. Насыхат радиосунда жана Насыхат телеканалында диалог программасы. Алпарган Айпаратова кызы. Бүгүнкү диалогдун мейманы Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Шермухаммед Ахматжан. Ар бир устаздын динди жеткирүү, жайылтуу усул методдору ар башка. Сиздин сабактарыңыздын темалары көбүнчөсү жан дүйнө темасына байланыштуу. Анан тар чөйрөдө мен сизди психолог молдо деп коем. Бул сыпаттаганына кошуласызбы? Эл менен көбүчлөшкөн адам, мугалим, эл менен көп баарлашкан молдолор бул психолог болуп калат да. Адам сүйлөшө берип, тажрыйбадан тажрыйба алмаша берип, кээде бир эки сөздөн улам, кээде сүйлөшпөй туруп жүзүнөн улам, кээде көздүн карап, анан ушундай психолог болуп калышы ыктымал. Эми бул баягы түшүнө билүү, аңдай билүү, адамдын табиятын билүү деген эле сөз болушу мүмкүн. Анан эл менен аралашкан үчүн анча мынча ушундай сыпаттар болушу ыктымал. Жакшы, төбөсү элдин көзүнө көрүнүп калган адамдардын жеке жашоосу ар дайым кызык болот экен. Молдолор бирок көбүнчөсү жеке жашоосун айта бербейт. Бирок мен бүгүн сизден сурайын деп турам. Сиз бала кезиңизден эле молдо болом деп кыялдачу экенсиз. Шермухаммед молдо деген атка жетиш үчүн кандай жолду басып өттүңүз? Туура айтасыз. Мен кичинекей биринчи классыман баштап эле чоңойгондо молдо болом деп кыялдачумун. Мугалим биринчи класста окуткан Анар эжекем мени чоңойгондо ким болосуң десем, молдо болом деп көрөм. Баягы сөзүмдү бербей койгон экен. Апама келип, балаң молдо болом деп атат, башка кесипти тандасын, шофер болом десин, министр болом десин, өзгөртсүн деп бир нече жолу келген экен. Бирок көрүп берген эмес экен. 5-нчи класста Жаңыл деген эжекем келип, ушул маселени сураганда дагы молдо болом деп көрүп турганын азыр мындай элес булас билем. 7-нчи класста дагы Тасил деген эжекем келгенде молдо болом деп. Ушинтип баягы андай кесип жок, молдо деген кесип жок десе деле болбой, жок мен бала окутам, молдо болом деп максат койгом да. Анан жаштын тилегин Кудай берет деген кыргызча жакшы сөз бар. Ошол Пенденин оозунда Кудайдын кулагында деген сөз бар да. Баягы бизде хадистерде баардык иш ниетке жараша болот деп айтат. Хадис кудсийда Кудай таала мен пендемдин оюндагыдаймын деп айтат. Кантип ойлосо Кудай берет деп ойлосо Кудай берет. Кудай бербейт деп кыялданса Кудай бербейт. Оорудан айыгам деп кыялданса оорудан айыгат. Жок, оорудан айыга албайм деп кыялданса оорудан айыга албайт. Мен пендемдин оюндагыдаймын. Ана инда зон ябди деген хадис бар. Ошол хадистерден уламбы мен кичинекейимин көп ушинтип максат кылып, ниет кылып, анан ошонун үстүндө аракет кылып, ошко келип окудум. Көп ал эми 90-жылдары жылдары көп каатчылык мезгилдер өттү, студент мезгилибизде азыркыдай мезгил эмес. Тамак ашый албай калган, күндөп ушундай ачка калган күндөрүбүз өттү. 2001 жылы мен ошол Бишкек шаарына келип Даргендерге барып окудум. Барбаган, урунбаган медресем калып атышат. Баягы медресе обол эң келип эле Кара Балтада Нурчулардын бир мечитинде сабак берген, ошол жерге келип 2-3 ай окудум. Ошол жерде окуп жүрүп Даргендер аябай мыкты окутат экен, Даргендер кыйын окутат экен, ошол жерге барып 2 жыл окусаң эле аалым болот экенсиң, арабчаны сүйлөй калат экенсиң десе, мен ал жактан окуудан чыгып Даргендерге барып окудум. Даргендерде бул араб грамматикасына аябай басым жасап, алар айткандай эле мыкты окутушат экен. 1 жыл ал жерде окуп, грамматиканы жакшы эле өздөштүрдүм. Ал жерден чыгып, ошол жерде окуп жүргөнүмдө, ошол жерде кээ бир балдар барып, бир түрктөр окутат экен, Түркияга алып кетет экен, 2 жылда мындай молдо болот экенсиң, мугалим болот экенсиң десе, ал жерден түрктөргө бардым. Сулайманчылар экен. Сулайманчылар мени ошол мезгилде биз кичине илим алып, кичине грамматика окуп калганбыз. Биз теңдүү адамдар жок экен, бизди Казакстанга, Алматыга, Чымкентке жөнөтүп, Алматы, Чымкентте келдик. 1 жылдай тиякта окудум. Келгенден кийин анан
аябай Кур'ан жаттагым келчү. Кур'ан жаттасам деп жүрсөм, бирок ошо Токмоктогу Кең Булуң деген айылда Кур'ан жаттагам, Борбордо. Соштап, ал жакка барып, бир жыл Кур'ан жаттадым. Анан ушинтип ошол жерде окуп жүрсөм, жаш балабыз да, кыялданып сыртка чыксак эле кыйын, окуу кыйын болот. Кайсыл жерде окуу жакшы окутат экен десе, кайсыл жерге барса тез өнүгөсүн, тез эле китеп окуп калат экенсин десе, ошол жака кете бердик. Анан 2004-жылы ошо Сириядан, азыркы Дамаск шаарында окуган балдар келип, Кыргызстандан кабар болуп калып, анан барайын дейм, бирок акчам жок, тыйыным жок. Апам келди, апам арызданды. Апа, ошол жака окууга баргым келип атат. Агамдар кайтып көрбөйсүз. Ошол мезгилде Бекболот деген менин Россияда иштеп жүргөн агам бар эле. Ал сурасам, болду апа, мен 6 айлык айлыгымды алып алдын ала жиберем дептир. Кожоюну чечен экен да. Ошол шефине барып, үкөмдү окутатайын деп аталам, 6 айлык айлыгымды бер десе, 6 айлык айлыгын берди. $1000 тегерегинде акча болсо керек. Ал мезгилде ошо $1000 көп акча. Чоң акча, Бишкектен балким чекерактарынан үй берчү да. Ошол акчаны берип анан агам мен жөнөткөн. Ушинтип Димашкта Дамаскос деп коет, эң байыркы, эң эски шаар Дамаскоска барып окуп калдым. 6 айдан кийин байкем ушул карыз төлөп коеюн деп барса, чечен жок. Ал иниңди мен дагы соопту бөлүшөйүн, сенин айлыгын да берип, анан баягы тыйынды менден жардам болсун деп ушинтип салым кошуп, ушинтип сыртка чыгып окуп, изилденип 7 жыл Димаш шаарында окудум. Баягы мүмкүнчүлүк да болбоду, анан келсем менин жашым бир топко чыгып калган. Келсем эле мени үйлөп коюшат деген үмүт менен мен 7 жыл Кыргызстанга келген жокмун. Эмне иш кылдыңыз? Окудум бүткөндөн кийин. Жок, мен 7 жыл окудум. 7 жыл ошол жакта. 7 жыл окудум. Бизде ал жакта ушу жай мезгилдеринде 3 ай каникул болчу, ошо каникул мезгилинде Туркияга чыгып иштедим. Арада Умрага барып, Саудияга барып, Умрага барып келген мезгилдер болду. 2-3 жыл Туркияга келип, пекарныйга иштедим, килим жуучу, борборлор иштедим. Ошентип баягы каражат таап кетчиз. Каражат таап, азыраак эле. Айына бир $300, $400, $500 ушундай каражат таап, ушу $1000 жыйнап алып, анан кийин кайра Димашка кетем. Ушинтип 7 жыл окуп келдим. Окуп келгенден кийин деле ал жакта жүргөндө эми адам көп нерсени кыялданат экен. Китеп окуп, илим алып, диплом алып, эми барсам эле Кыргызстанга барсам, баягы кучак жайып тосула тургандай, окуу жыйлар келип мугалим бола кал деп, ушундай деп кыялданчубуз да. Келсек ал иш жок, аякка урундук, бул жакка урундук. Мен окууну бүтүп келгенден кийин бир нече жолу Сабашкага чыгып иштедим. Дунгандардын сабызын тердим, картошкасын тердим, кызылчасын тердим, ушинтип башында ушинтип жүрдүк. Анан бирок кийин барып өзүбүзчө балдар менен жыйналып, китеп которолу деп, кичине ушул тарапка келип. Сөзүңүздү мен ушул жерден бөлүм келип турат. Ошол сабыз ташып, картошка ташып иштедим деп атпайсызбы? Анан 7 жыл билим алып келген кишиде ушундай ичиңизде кычаалаттык болгон жокпу? Ушул бойдон калып калбаймбы? Эми кантип мугалим болом, ушул алган билимимди кантип жеткирем деген ойлор келген жокпу оюңузга? Ошондой иштерди иштеп жүрүп. Келди. Мен ошол сабыз терип жүрсөм, мен бир тууган иним бар, Мухаммад деген. Ошол мезгилде Эр-Риядта студент болчу. Телефон чалып калды. Каякта жүрөсүз деп. Жумушта жүрөм. Кайсы жумушта? Ушинтип сабыз терип Сабашкада жүрөм. Десем, чындап эле биринчи башында күлүп аткан. Анан чындап эле Сабашкада жүрөм, сабыз терип. Айтсам, иним ыйлады. Аке, сиз 7-8 жыл ушинтип илим алып келбейм, ошол жакка келип, кантип ушул нерсеге барасың? Аке, башка иш кыл, китебиңди отур, мен стипендиям тиет, ошо эч нерсе жебей, ичпей сага жөнөтөйүнчү, аке деп. Эми ыйлады. Бир туугандарым көрүп,
агаларым бар. Агаларым көрүп, алар да жок экөөм сен башка ишиңди кыл. Офисиң алсаң офисиңди акчасын төлөп берелик. Тамагыңдын каражатыңды биз төлөп берелик деп 3-4 жыл мен үйгө тамактан ташыган жок. Бир туугандарым болду. Ал эр-жаттан үкөм $100, $200 акча салат. Бул жактагы кем $100, $200 келип кыстарып кетет. Анда кийим кылып кирип кетет, бирөөсү келип продуктамды кылып берет. Ушинтип акырын жашоо менен алып буруша баштадык. Сиз айткандай кээде үмүт үзүлдү. Мен көп окуу жайларга бардым. Бир эмес, бир нече окуу жайларга барып, мен окууга кабыл алгыла, ушундай окуп келдим деп. Мен какпаган эшигим калган жок. Бирок баары эле баягы келишип сүйлөшүп алгандай таштаңыз, резюмеңизди таштаңыз, анан биз өзүбүз телефон чалабыз, телефон номуруңузду калтырып кетиңиз деп эле мындай сылык, жумшак татынакай жооп берип коюшуп атты да. Сиз айткан күндөр болду. Баягы үмүтсүз, эми ушундай болуп калабы, кантип. Бирок менде кандайдыр бир өжөрлүк болчу. Үмүт болчу. Келгенден кийин 2012-жылы ошол өзүбүздө окуган балдар, тааныш балдар менен бир 50-60 бала чогулдук. Келечекке план кылып коелук, иш кылалык. Кыргыз элибизге, жерибизге салым кошолук. Анан сүйлөшүп отурсак, ошол жерден көпчүлүгү бизде акча жок, бир партияларга барып кошула калалык, же кайсы бир жамааттарга барып кошула калалык. Антпесе бизде мүмкүнчүлүк жок, ага көп суммада акча кетет. Ушундай сөздөрдү. Ошондо мен айтканым эсимде, балдар, ошол акчаны таба турган биз. Мына 50 адам турат, кантип 50 адам биз акча таба албайбыз? Кадр болсо ошо кадр маселесин биз чыгарышыбыз керек. Мен кадр болушум керек, сен кадр болушуң керек. Деп ушу келечектен көп нерсени үмүт кылчубуз. Ошо 50 адамдын арасынан бир 3-4 адам чыкты. Жалал Абадтан Умар деген устаз бар эле. Ысык-Көлдөн Бактияр Токтогазов деген. Ошентип үчөөбүз биригип офис ачып, китеп которуп, эптеп-септеп курсакты койгузуп 2000 сомдук, 3000 сомдук батирде турабыз. Ушу кыш мезгили ушунчалык суук. Жаныбызда бир эле бөлмөдө бар ошонун ичинде чакадагы суу тоңуп калчу. Ушунчалык деңгээлде суук да. Ушундай күндөр өтөт да. Молдо болуш оңой эмес, баягы азап тозоктон кийин кээде астыбызга ноутбуктарды коюп иштейбиз. Комната ушунчалык суук. Сандал деп коет бул түштүк тарапта. Столду алып, столдун ичине баягы плитаны коюп, үстүнө одеялды, көрпөнү жаап алып, путты киргизип алып, жылытып. Анан ушул жерде отуруп китеп которобуз. Кечинде ушуга айланып жатабыз. Төрт тарабына. Бул жагыңа карап жатсаң, ушул бул жагың ысыйт да артың тоңуп калат кадимги. Бир мал турсаң артың ушуп калат. Буралып жатсаң артың ысып, алды тарабы ушуп калат болот. Ушундай ош, кыйыш күндөр. Алыс эмес ошол күндөр. 2012-2013 ушул жылдары ушундай оор жашоолорду баштан өткөзүп, анан мынтип кийин ошол мезгилде Манас болсо керек эле силердин эмеңер. Телеканалда. Манас жаңарыгынан Марва чыкчу, Марва 2 сааттык студия болуп, биз күн сайын 2 сааттык ошол жерден барып анча-мынча эфирге чакырып калышчы. Жума сайын радиосу болчу. Жума сайын. Кавхар студиясында Урмат деген жигит болчу. Турзматолу деген. Ошол экөөбүз фик боюнча 1 саат жүз эфирде суроо жооп, элден келген суроого жооп берчүбүз. Ушинтип анча-мынча ушул жактан иш ала баштады. 2015-жылы Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абушкүл Нарматов мени Алайчы деген бир агайыбыз бар, ошол агайдан чакыртыптыр. Шер Мухаммед келип кетсин. Анан барып агай менен жакындан тааныштым. Таанышсам агай каякта окуп келдиң, кимден окудуң, каякта жүрөсүң, каякта иштейсиң, эмнеге Кыргызстан Ислам университетине келбей жүрөсүң деп бир нече көп бака-шака болуп 1 сааттай сүйлөшүп отурдук. Мен сизге келгем убагында, мен келгенде ушу Ислам университетине болгон сүйүүм, Ислам университетине болгон мындай
махаббат тартуу аябай күч эле. Эмнегедир Бактияр Токтогазы уулу менен жума сайын санитар мектепке жума окуучубуз өтүп баратып Бактияр эке бир күн келет мен ушул университетке келип мугалим болуп иштейм деп деп күлүп өтүп кетчүбүз. Кайра бир жумадан кийин Бактияр эке бир күн ушул университетке келип мен мугалим болуп иштейчи деп кыялданып койчу. 2015-жылы Абшка Ажы Нарматов өзү чакырып анан ушинтип айтсам көп эшик бир жолу каксаң ачылбайт. Эшикти кайра каксаң ачылат. Деп анан болду анда бүгүндөн кийин баштап эшикти күн сайын кагам деп анан ошентип 2015-жылы Кыргызстан Ислам университетине мугалим болуп келдим. 2017-жылга чейин жөнөкөй мугалим болуп иштедим. 6000 сом, 7000 сом айлык алам. 2017-жылы шарият кафедрасына жетекчи болуп дайындалдым. 3 жыл шарият кафедрасын жетектедим. 70-80 мугалим болчу, ошол 70-80 мугалим шарият кафедрасына караш ошол жерде жетекчи болдум. 2020-жылдан баштап уюштуруу бөлүмүнүн башчысы болуп, Кыргызстан Ислам университетинин китеп окуу жарыштарын, Ислам университетинде кандай бир иш-чара болсо, ошол иш-чараларды уюштуруп 3 жыл ушинтип эмгектендим. Жакшы, мен сизди ушул Абдышүкүр устаз менен акыркы 2 айдын ичинде сапарда көп болуп калдыңыз. Эфирге чакырган убакта да сапарда болуп атасыз, өзүңүздүн биякта шарият тили көрсөтүүңүз бар да. Анан сизди устат шакирти катарында мен кабыл алам да, сизди ушундай ээрчитип жүрөт да, арды баскан ар бир кадамда сиз кошо жүрөсүз. Анан берейин деген суроом, сиз устаздан эмнелерди ала алдыңыз? Устаттын кайсы сапаттары сизге жукту, сыныктан башкасы жугушту дейт го? Туура айтасыз. Сыныктан башкасынын баары жугат. Мен кичинекей мезгилимде биздин үй бүлө дин тармагына жакын адам болчубуз. 2000-жылдары Абшкыр Ажы ошо Кыргызстанга келип, телевидениеге чыгып мындай популярдуу боло баштаган. Ошол мезгилде биздин үй бүлө Ажыкени ошо биз кичинекей мезгилинде сүйүп, менин бир тууган агам ошол баласыны 2001-жылы туулган баласын Абдышүкүр деп атаган. Койгон. Кичинекей мезгилде мен көп Абдышүкүр Ажыны телевизордон көп көрчүм, сүйлөгөн көп. Мындай мени канааттандырчу. Кийин студент болуп жүргөндө мындай баягы бөтөн элге, бөтөн жерге чыксаң, өзүңдүн элиңе, жериңе болгон патриоттук сезим башкача болуп калат. Сагынуу башкача болот. Мындай сыртта жүргөн башкача да. Кээде мен ошол жүргөнүбүздө кыргыз китептерди кадимкидей сагындым. Кыргызча сүйлөгөн адамдарды сагындым. Ошондуктан бул жака келип кеткен балдардан тынбай диск. Бир мезгилде дискта мода болбоду баягы. Бүт хутбаларды, сүйлөгөн сөздөрү, телевидениедегилер болду, анын ушул элге тарап мода болбоду. Ошол мезгилде бизге да барды. Жума сайын кыргыз балдар жыйналып, өзгөчө айт, курман айт деген майрамдарды жыйналып алып, биз ошо өзүбүздүн молдолордун сөзүн окучубуз. Абшкүр Ажыны мен көп окучумун, Садыбакас Ажыны көп окучумун. Ошол мезгилдерде Мыктыбек Ажыны деле уктум. Мыктыбек Ажы деле ошолордун арасында баягы телевидениеге чыганча сүйлөп калчу. Өзбек Ачы Тоновдун сөздөрүн көп уктум. Биздеги менмин деген молдолордун көбүнө ошол мезгилдеги бир дискте бир нече молдонун Максат Ажы бар эле да. Ошолордун негизинен мен Абшкүр Ажыны ошол жерде студент мезгилимде эле көрүп, мен да бир күн болбосо бир күн ушул кишидей молдо болом, ушул кишидей чыгып элге агартуу ишин жүргүзөм деп студент мезгилимде мен ниет кылчумун. Тилегиңиз ишке ашты? Тилегим, оюм ишке ашты. Келдик, устаз өзү кел деп жумушка чакырды. Монтип баарлашып, сапарларда жүрүп, айдан көп нерсе үйрөндүм. Абшкыр Ажы Нарматов бул мен ойлойм Кыргызстанга берилген чоң белек болсо керек деп ойлойм. Азыр көзү тирүү, көпчүлүгүбүз кадыр баркын билбешибиз мүмкүн. Бир мезгил келет, кадырына жетебиз го деп ойлойм. Кыргыз элине, жерибизге, мамлекетибизге кошкон салымы зор деп ойлойм. Мен агайдын алган таалим, тарбияны
айтсам балким бир эфир жетпеши мүмкүн. Туура. Агайдан көп таасирлендим. Жүрүм турум, анча мынча сүйлөгөн, анча мынча кийим кечем, агайдан үлгү ала турган жерлери аябай көп. Көп сабак алып десем жаңылышпайм. Жакшы. Сиз жаңы эле өзбек ажы туурасында дагы айтып өттүңүз. Сиз өзбек ажынын күйөө баласы болосуз. Кантип кызын алып калдыңыз? Туура айтасыз. Мен өзбек ажы чотонупту ошол 90 жылдардан бери алыстан таанычым. Бизде Куттуу Колумто Рух Ордосу деген телебөрү болчу. Ошо телебөрүнүн негизги коногу өзбек ажы чотонуп болчу. Бешимбек Бекешев айландырып суроону ажыкеге берчү да, ажыке кээде ачык айрым, кээде күлдүрүп, кээде катуу жемеп урушуп ушундай. Бизде кээде достор менен, үй бүлө менен чогулуп барып баарыбыз ошентип телевизордун астынан көрүп отурат элек. 2000 Ушу жерден эле да берип кетейин. Сиз бирок ошол өзбек ажын ошол кезде жактырчу элеңиз. Өзбек ажынын мындай бир карап бул киши уяты жок адамга окшош көрүнчү. Аябай мындай ачык болчу да, кагаз коромой жок. Ата-энең тууган урук менен кете отуруп каласың, ал жерде мындай кагаз коробой эле тарс турс сүйлөчү. Анан кээде карап баатыр. Баягы коркпой, үрпөй, мындай кылыш керек, тигине ош 90-жылдары билсеңиз намаз окуган адамдар аз болчу. Оронгон адамдар аз болчу. Дин туурасында сүйлөгөн адамдар аз болчу. Андай күчтүү, андай олуттуу сөздөрдү балким башка адамдар айтса, мен ойлойм камалса керек эле. Ажыкеде ошондой бир орду бар, Кыргызстанда бир орду бар. Адам болгондугу үчүн балким эч ким тийбесе керек. Ошол мезгилде мен бул кишини баатыр, мындай эр жүрөк, тайманбаган, кыйын адам катары мындай ушундай бизге ушундай элесте. Кийин келсе кичинекей бой кичинекей тоголок киши экен, негизи телевизордон карасак бизге ушунчалык салаваттуу, баягы арыстан сымал келбеттенген, бою узун, ушундай адам көрүнчү да. Ушундай келбет бизге кичинекей мезгилибизден, ошол мезгилде мен 5-6 класста окуган болсом, ошол мезгилде бизге ушундай баягы салаваттуу, келбети келишкен, бийик, ушундай адам катары биздин элебизибизге ушундай сиңген болчу. Анан кантип таанышып калдыңыз, кантип кызын алып калдыңыз, бул кишиге кантип күйөө бала болуп калдыңыз? 2011-жылы мен окууну аяктап келдим. Ошол мезгилде Бактияр Токтогазы деген менин досум, устазым, ушул Ачкенин колунда иштечү. Ошо китеп которуп, жардам берип, ушул ал мезгилде Киевский деген баягы эмне борбор эле? Караван сода борбор. Караван сода борбордун артында, ошол жерде офиси болчу. Ошол жерде иштешчү. Мен анча-мынча ушул Бактиярга зыярат кылган. Досум чакырып, анан сүйлөшүп, анча-мынча келип, кеңешип кетчүм. Ошол жерде Ажке менен таанышып калдым. Сен кимсиң, каяктан келдиң, каяктан окудуң деп Ажке менен таанышкан ушул учурда болду. 1-2 жолу отуруп сүйлөшкөнүбүздө эле көздүн пикирибиз бир жерден келип чыкты. Анча-мынча Ажкенин ой жүгүртүүлөрү, менин ой жүгүртүүлөрүм Ажкеге жакташат. Ажкенин анча-мынча ой жүгүртүүлөрү мага жакты. Ошондо Канат деген жигит Омунук беле телевидениенин жетекчиси, директору ошол болчу. Канат Матмуратов. Анан ошол агайды чакырып, ошол жигитке өзүнчө бир убакыт бер. Телевидениеден дагы, радиодон дагы пайдалангыла, окун жашап деп дайындап, анан ошентип мага жумасына бир жолу, жума күнү 1 саат түз эфир. Анан телевидениеден анча-мынча талкууларга чакырып, ошентип тааныша баштадык. Ошол күндөр бир күндө менен сурап койду, сен үйлөнгөнсүңбү деп. Жок, үйлөнө элекмин. Үйлөнүш керек деп койгон. Ошол мезгилде Бактияр Тагсыр, анан ошол жерде Самат, Канат, анан Тилек деген мырзалар болчу. Ошол мезгилде Тилек мырзанын Ажекенин кызы бар, 16 жашта. Албайсың, тамаша сүйлөп калды. Алсам алам, сүйлөшүп көрөлүк. Ажеке өзү эле мындай
Кызды ерте бериш керек деп айтат. Давай айтабыз. Тамашалап жүресиң ошо. Тамаша чынга айланды. Тамаша кейін ушинтип чыңгайланды. Бир күн жүрсөм эле Бактияр чалып калыптыр. Шермухаммед Ажыке менен сүйлөштүк. Бүгүн кеч келди. Кеч келсем Ажыке үйүнө чакырып, жайлашып, мезгилге чейин ушул мезгилде Ажыкенин дагы бир сыпаты ага чейин да 3-4 жолу келип кеткенмин үйүнө. Ушу Марвада иштеген балдарды, кыздарды баарын да тез жыйнап эле чай берип, ушундай бир берешен адам экен да. Ошол мезгил, ошол күнү дагы ушинтип Марванын баардык балдарын, кыздарын чакырып ошол жерде жайлашып сүйлөшүп отурдук. Чыгып баратсам акырын кулагыма келип, сени өзүң башка күн чакырам деп койду. Анан бир 3 күндөн кийин Бактияр кайрадан телефон чалды, Ажыке чакырды, үйүнө чай ичип келели. Үйүнө келсек эч ким жок. Ажыке өзү жок. Бул жака киргиле деп үйүнө киргизди. Ошо чай ичип отурсак анан Шермухаммед деген ким деп эшикти калдатып сурап. Мен сиз бул жака кириңиз деп анан бир комнатка кирсем, Ажыкенин кызы отурупtu. Анан ошол жерде Ажыкенин кызы менен таанышып, баарлашып, жактырып, анан ушинтип баягы тамаша чындыкка айланып, күйөө бала болуп калдык. Учурда 5 баланын атасыз. Учурда 4 баланын атасы. 4 баланын атасыз. Ажыкенин кызына кандай жолдош, балдарыңызга кандай атасыз? Өзү мугалим, анан молдо, көпчүлүк учурун, көп убактын эл менен өткөзүп коет экен да. Көп мезгилде үй бүлөгө убакыт аз бөлүнүп калат экен. Кээде балдарымды эрте менен чыгып көрбөй кетип, кеч келсем уктап калган, кайра эрте менен чыгып кеткен учурлар кездешет. Кээде айлап айлап, кээде сапарда болуп калабыз. Кемчилигибиз бар. Анан эми кандай ата экенимди мен ойлойм, аны менден эмес, менин келинчегимден, менин балдарымдан, менин кыздарымдан сураса, алар так жооп берсе керек. Сиз кандай ата болгонго аракет кыласыз деген суроону дагы түзүп берейинчи. Аракет кыласыз. Мен өзүм камкор, тынбай баягы сүйүүсүн билдирген, тынбай бооруна кыскан ата болгум келет. Тез ынанып кетейин, кызым, балам, баатырым, кыйыным, өзүм барган жерде көп сүйлөйм үй бүлө туурасында. Балдарды макташ керек, балдарга сүйүүнү билдириш керек, балдарды эркелетиш керек. Балдарды күн сайын баягы атанын мээримин, эненин мээримин берип турушубуз керек. Чекесинен өп турушубуз керек. Уялыштын кереги жок. Балам жаш көрөм деп айтышыбыз керек деп айтып алам да. Үйгө барып анан өзүм ошол нерсени кыламын, анан бир-бирден чакырып алып анан кээде эркелетип ынанып кетейин, кызым, сени жаман жакшы көрөм да деп эркелетип, белек-бекчесин берип, кадимкидей баягы баланын толкунданганын, баланын таасирленгенин, баланын мээримге бөлөнүп атканын, баланын уйгу туйгу болуп атканын кадимкидей мен байкайм. Анан ушундай кээде камкор, ушундай ата болгонго аракет кылам. Кээде өзүм барган жерде китеп окуйлуп, балдарга китеп окуп берелик деп айтам. Кээде убакыт тапканда келип китеп окуп бергенге аракет кылам, өзүм китептеримди окуп бергенге аракет кылам. Кээде өздөрүнүн балдарым өздөрүнө окутам, кел оку. Onu 1-2 бет, 3 бет окуйлук, анан кийин ойнойсуңар деп ушинтип кээде ушул аз болсо дагы, аз убактыбызда болсо дагы ушу балдарга кичине үлгү бололук, аз болсо да тарбия берелик дегенге аракет кылам. Жакшы. Сизди кыргыз күрөшкө кызыгат жана машыгат деп угуп калдым, бул чынбы? Китебиңизде дагы бул спорт туурасында бир өзүнчө барак бергенсиз да. Бирок өзүңүздүн машыкканыңыз тууралуу айткан эмессиз. Туура айтасыз. Биз баягы 16, 17, 18 жашыбызда 98, 99, 2000 ушул жылдары Ош тарапта аябай кыргыз күрөшүнүн өркөн, өскөн, дүркүрөткөн мезгили болчу. Байаман Эркинбаев деген депутат болчу. Ал Сахаба деген жерде тынбай ар 6-күнү ошол жерде кыргыз күрөшү уюштурулчу. Өзбекстандан, Тажикстандан, Кыргызстандын булуң бурчунан ушундай күрөш болчу.
базар күнү ошто күрөш болчу. Майрамдарда Араванда, Ноокатта, ушу райондордо күрөш болчу. Анан өзүбүз кичине машыгып алып ушул күрөштөргө барып, агаларымды ээрчип, ал күрөшкө, бул күрөшкө ушинтип барып, ушул мезгилде күрөш менен алек болуп, кичине машыгып калган убагыбыз бар. 2001-2000 жылы ушул немеге келгенде, Кара Балта институтуна келип, ушул жерде чоң күрөш болгон. Студенттер арасында. Менин Бекмамат деген агам бар. Ошол күрөшкө чыгып, эң акырында ошол 2-нчи орунду алып жеңилип калган. Анан ошондо мен талап бар. Анда баягы ушундай сөз бар эле. Бирөө жеңилип калса, анын артынан талап бар, талап. Мен жеңген адам менен күрөшөм деп чыкчу. Ошентип анан чыгып, ошол медреседе ошол 1-нчи орунга баланы ал мезгилде 19-18 жашпыз. Баягы чарчыны кармагандай эле белин көтөрүп чаап, анан ушул мезгилде кийин күрөшпөй калдык. Акыркы күрөшүм балким ошол мезгилде болушат. Кийин мындай медреселер арасында, студенттер арасында кичинекей күрөштөрдө болду да, анан ошол мезгилде мындай кыргыз күрөшү менен алектендик. Агаларым, бир агам бокс менен көп тренировка болчу, анан аганы көрүп инешет деген сөз бар да. Кээде ушул агаларыбыз бокс менен биз 2 жаштан 1 жаштан бүтүп алганда мындай катар болчубуз да, бири-бирибиз менен боксташтырчу. Кичинебизден спорт менен көп машыктык. Жүздө күрөшү менен, эркин күрөшү менен, кыргыз күрөшү менен баягы бир туугандарым көп болсо жалаң биз көп эркек болчубуз. 6-7 эркек ушу катарынан 1-2 жаштан. Анан ошентип кичинебизден мындай чоң залдарга барып күрөшкөн жокпуз. Бирок өзүбүз талаада, үйдө, анан барып ошол баягы Сахаба деген жерде, ошто элдин арасына чыгып, анча-мынча күрөшүп, жаап, табак берчү, чака берчү, анан жакшыраак 5-10 адам чаап койсоң, элди айлантып, жана тыйынтып чогултушу. Биз үчүн, жаш балдар үчүн биз үчүн аябай кызыктуу. Жакшы. Эр жигитке эмне көрүп берет? Эр жигитке көрүп бере турган көп нерсе бар. Эр жигитке сабырдуулук, эр жигитке кечиримдүүлүк, эр жигитке айкөлдүк, эр жигитке баатырлык, эр жигитке ар тараптан күчтүү, эрктүү, балбан болгон ушул сыпаттардын баары эркек жигит. Кыргызча сөз бар го, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Ошо сыңарында эр жигиттин негизги мындай талаптары бар да. Эркек болгондон кийин спорт менен анча-мынча алек болуш керек. Эркек болгондон кийин эр жүрөк болуш керек, эрктүү болуш керек, чечкиндүү болуш керек деген ушул нерселер эркекке мындай ылайыктуу болсо Көрүп берет, күч берет. Көрүп берет. Эркек ушундай болуш керек деп ойлойм. Эркек ошонусу менен, эркек күчтүүлүгү менен, эркек эрктүүлүгү менен, эркек сабырдуулугу менен, эркек анча-мынча айкөлдүк, кечиримдүүлүгү менен эркекти. Жогоруда эфирдин башталышында мен сизден соңку айларда чет жакка ушул өзүбүздүн эле түштүк жергесинде сапарда жүргөнүңүздү айтып өттүм. Бүгүнкү күндө диний катмардын абалы кандай? Диний ишмердүүлүктүн жүрүшүнө кандай баа бересиз? Кудайга шүгүр, биз салыштырмалуу коңшу өлкөгө башка дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу диний сабаттуулуктун өсүшү, диний көз караштын эркиндиктин берилиши, мен ойлойм Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өсүү бар, өнүгүү бар, жылуу бар. Анча-мынча кемтиктери да бар. Бирок көпчүлүк учурда 2000-жылы ушул 2000 жылдары Бишкекке келгенде оронгон, намаз окуган адам сейрек кездешчү. 1-2 адам оронгон адам болсо, оронгон кыз бар экен деп таң калып, таңыркап тиктешчү. Намаз окуган адам бар экен деп таңыркашчу. Ар бир айылдан 1 адам, 2 адам гана намаз окучу. Ушундай деңгээлде болчу. 2011-жылы мен келип кадимкидей таң калдым. Баягы ошол мезгилде мен Кара Балтада келгенде, Кара Балтанын айылынын 90% арак, алкаш болчу. Үй бүлөсү менен Сабашкага чыгып иштеп, аялы, баласы баары кечип мас болуп кайтышчу. Ушундай деңгээлде болчу. Ошол нерсенин баарынан токтогонун мен кадимкидей байкадым. Бирин серим болчу. Азыр кадимкидей бул нерсенин көрүнүштөрү азайып, анда-санда эле арак ичип сүрүлгөндөр болсо, көпчүлүгү азыр түшүнүп калды.
ыйман эмне экенин түшүнүп калды, бири биринин баркына жете баштады. Диний баягы өсүш, алдыга жылыш, жаңы, чыгаан, кыйын балдардын өсүп келатканы, жаңы ой жүгүрткөн, заманбап ой жүгүрткөн мындай аалым балдардын чыгып атканына биз азыр күбө болуп турган керебезбиз. Булардын чыгышына дагы диний катмардын андан ары өсүшүнө дагы сиздердин салымыңыздар чоң. Чындыгында Биздин ушул өсүп келишибизге балким аалымдардын салымы чоң деп ойлойм. аябай чоң. Биз деле мен өзүмдү мисалы үчүн эми жаш баягы эми өсүүгө аракет кылып аткан адамдардын катарына, туаль билимдердин катарына кошом да. Бизге туура айтасыз, багыт көрсөткөн, өнүп өсүүгө багыт көрсөткөн ушул биздин аалымдарыбыз. Убагында ушул чокту сактагандай, динди, ыйманды, илимди сактап, бизге өткөзүп берип, бизге багыт берип аткан кербездер. Ооба, аалымдарыбыздын, устаздарыбыздын салымы ошо элибиздин, жерибиздин ушул даражага жетишине, бизге окшогон балдардын өсүп өнүгүшүнө аалымдарыбыздын салымы аябай чоң. Жакшы, мен бул соңку суроом болсун. Сиз жакында эле Сымбат чөкпө Түңүлбө деген китепти басып чыгардыңыз. Авторысыз ал китептин. Бул китебиңиз тууралуу дагы сизден сурайбыз. Анан диний китептерден тышкары кыргыз бул көркөм адабий чыгармаларды да окуйсузбу? Ооба, мен кээде мен кээ бир адамдарга окшоп күн сайын мынча бет китеп окуйм, күн сайын мынча деген сөз айтыштан алысмын. Мен анда-санда китеп окуйм. Кээде мен китеп жазам, котором. Кыргызстан Ислам университети ушул акыркы 4-5 жылдын ичинде 40ка чукул китеп даярдадык. Ошолордун бир 15-20сында негизги салым мен өзүмдүн башымда турдум. Негизинен мен котором. Бирок ошо которгондо китеп которуу да оңой иш эмес. Өзүнүн бир машакаты бар. Которуу үчүн канчалаган китептерди баракташ керек болот, канчалаган китептерди окуш керек болот, изилдеш керек болот. Мен кээде китеп жазам. Китеп жазганда дагы оңой иш эмес. Китеп жазганда дагы изилденесиң, окуйсуң, чукуланасың. Баягы кээде ошол бир маалыматты алыш үчүн, кээде бир макалды алыш үчүн, кээде бир аятты алыш үчүн, кээде бир хадисти алыш үчүн 30, 40, 50, 20 бир китепти окуп чыкканга туура келет. Мен ушундай таризде китеп окуйм. Анан өзүмдө мындай бир көп китеп окуган адамдардын катарына кирбесем керек. Мен китепти акырын окуйм. Тез окубайм мен. Мен китепти акырын окуган адамдардын катарына кирем. Мен ойлонуп, мындай шыр окуп кете бербейм. Мен келинчегим китепти тез окуйт. Бир китепти бир күндө, 2 күндө чоң китептерди окуп бите берет. Менде андай шык жок. Мен бир бетти ушул акырын окуп, бир бетти балким сынган кылычка окшогон китептерди мен 3 ай, 4 айлап окушум мүмкүн. Анализ жүргүзөсүз. Мен анализ жүргүзүп акырын, менде мындай тез китепти шыр окуп кете турган менде андай немем жок да. Мен түшүнбөйм. Андай окусам мен китепти түшүнбөйм. Аракет кылдым мен кээде мен деле шу китептерди шырылдатып окуп көрөйүнчү десем, мен түшүнбөйм. Мен акырын өзүмдүн баягы илгерки окуп аткан методум менен эле окуп китепти эмне жөнүндө кетип атат, кандай эмне айтылып атат, мындай анализдеп, ой жүгүртүп ушинтип окусам, мага ушул ыңгайлуудай көрүнөт. Жакшы, анан сиз Сымбат чөкпө Түңүлбө деген китеп жаздыңыз. Бул китептин сыясы коргай электе мен окуп чыктым. Сиз эфирдин башталышында бул баш жагынан айтып өттүңүз. Анан экинчи бөлүмүн окуй элекмин да, чындыгында экинчи бөлүмүндө эмнелерди жаздыңыз? Бул китебиңиздин өзгөчөлүгү бар чындыгында. Анан экинчи бөлүмүн сизден сурап алайынчы. Мындай, негизи бул китеп бүгүнкү замандын дарысы десем мен жаңылышпайм. Туура. Бүгүнкү күндө кайгырган адам көп. Бүгүнкү күндө стресс болгон адам көп. Бүгүнкү күндө депрессияга кабылган адам көп. Бүгүнкү күндө мындай жашоонун багытын таба албай издеп жүргөн адамдар көп. Биздин жаштарыбыз шыкка муктаж.
дин дагы, ислам дини дагы бул адамды көпчүлүк учурда шыктандырат. Дин эки бөлүктөн турат. Дин эки бөлүктөн турат. Таргиб, тархиб деп коет. Биринчиси таргиб, бул адамдарга шык берүү, адамдарга үндөө, жакшы жагын айтып берүү, адамдарга багыт берүү, кызыктыруу, жакшы жагын айтып, соопторун айтып, пайдасын айтып кызыктыруу. Бул баягы шыктандыруунун биринчи методу да. Экинчи методу бул коркутуу, тархиб деген коркутуу. Эй, моңду кылсаң эртеге азабын көрөсүн, мындай кылсаң тозокко түшөсүн, мындай кылсаң бул дүйнөдө азап көрөсүн, мындай кылсаң мындай азап көрөсүн. Бул дагы эле ушу шыктандыруунун жаман ишти таштоого, ал туура эмес ишти кылсаң барып бир жапа чегип каласың, азап чегип каласың деп шык берүүнүн экинчи методу да. Дин өзү ушул нерсе турат. Ошон үчүн мен көп жерде айтам, дин бул эң чоң мотиватор, бул дин. Дин бул адамды ички дүйнөсүндагы адамды ушул шык берип, ойготуп, келечектен үмүт берип, үмүттү үздүрбөй, адамды депрессиядан, стресстен сактай турган бул негизи дин да. Сынба, чөкпө, түңүлбө деп китептин аты айтып тургандай, анча мынча башыңа сыноо келсе, сынып калба. Анча мынча кыйналып калсаң, чөгүп кетпе. Жакының менен, тууганың менен, балаң менен, акең менен, үкөң менен болбос нерсе үчүн түңүлүп тескери карап кетпе. Таштап кетпе. Тескери карап кетпе. Сынбай жаша бул жөнүндө. Чөкпөй жаша. Барга чөкпөй, жокко сынбай, түңүлбөй жаша деген китеп. Бул китеп ошол динди адабият менен, макал, лакап менен, жеке жашоо менен айкарлаштырылган китеп десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө эң көп окулган китептердин катарына кирип бараткан керебеси. Устаз, маегиңизге терең ыраазычылык билдирем. Алла разы болсун. Биринчиден силерге ошол убакыт берип, чакырып койгонуңар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бар болугула, аман болугула, бактылуу болугула. Элибиз дайым аман болсун, жерибизде тынчтык болсун, эч качан кайгырбай, капаланбай, ар дайым жүзүбүздө жылмайып, жадырап, жайнап жашаганды Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Бар болугула, аман болугула. Айтканыңыз келсин, кадырман угарман жана көрөрман, диалогдун бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Шермухамед Акматжан уулунун маегин уктуңуздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.